Жакшы эле жүрчү, андай бир туруп мурду канап калды. Чоңогунда ким болосуң? Чоңуна Хафиза болгон. Хафиза? Эмне болуп ооруганын деле только биз деле толук түшүнбөдүк да, жүрүп туруп эле мурду канап эле ушундай оору пайда болду да. Суммасы $97.500 деп атышат. Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Мунарбек Имаров. Азыркы учурда биз Бишкектин ушул Адилет коңшусунда турабыз. Бул жерде бизде бир өзгөчө үй бүлөбүз бар. Ал үй бүлөнүн арасынан кичинекей кызы Фарида карындашыбызга кабар алганы келдик. Азыр сиздер менен чогуу бололу. Биз менен бирге болуңуздар. Assalomu alaykum. Assalomu kelingizlar. Жақсыбы? Жақсы. Alhamdulillah. Kelingizlar. Көрөңүз, эч жаба киресиз оператор. Жақсы келиңиз. Я бисмилла. Жакшы турасыздарбы? Жақсы келиңиз. Кириңиз. Я бисмилла. Кандай сапа? Жақсыбы? Денсаулык жакшыбы? Сен аман. Келиңиздер. Кириңиз. Фарида? Кандайсың? Жат бер кыз. Кандайсың? Жакшыбы? Денсаулык кандай? Жакшыбы? Кандайсыздар? Жакшы отурасыздарбы? Келиңиздер, жакын отурыңыздар. Кел отурашып. Атың ким? Үмүтай. Үмүтай, канчага чыктың? 5ке. 5ке? Молодец. Таныш алсыз менен. Биздин атыбыз Максатбек. Фамилиябыз Шаршекеев болот, отчествобуз Жаңыбаевич. Ошо Нарын шаарынын Кызыл Туу айылынан болобуз. Жубайыңыз, а? Жубайым болот. Канча уул кызыңыздар бар? 3 кызым бар. Ортончу кызым бул Фарида болуп аткан. Андан улуусу студент, андан кийинкиси ушул кыз. Фарида канчанчы жылкы негизи? 2010-жылкы. 2010 жылкы. Эмне болду эле? Бул башында жакшы эле жүрчү, андай бир туруп мурду канап калды. Мурду канап папасы токтотуп койду, андан кийинки канагандай эле больница алып барып, уже больницадан ошо эме кылып калышты да. Ушундай оору экенин ошо врачтар эме кылышты, ошондон башталды да, ошондо биле баштадык да. Эмне болуп ооруганын деле только биз деле толук түшүнбөдүк да, жүрүп туруп эле мурду канап эле ушундай оору пайда болду да. Канча жашта эле ал убакта? Канча? 6 жашта. 6 жашта мурду канап баштаган. Анан 6 жашта мурду канап баштаган, ошондон бери күрөшүп келатасыздар. Ошо бойдон күрөшүп келатабыз. Анан алышып, айыгып кетет, мына айыгат, ана айыгат болуп. Азыр эми кандай диагноз коюшту? Мунун диагнозу апластический анемия деп коет экен. Сөөгчүктарын операция кылыш керек экен да, ошо сөөгчүн пресетка костный мозг дейт. Ушундай оору менен коюшту. Каякта жасайт экен бул операция? Бул операцияны Турция мамлекетинде жасайт экен. Ошол жакта жасайт дейт, Турция мамлекетинде. Суммасы канча дейт? Суммасы $97.500 деп атышат. Эмелерин кошо чыгарып беришти, жанагы операция болчу эмне кетет, канча сумма кетет, ошонун баары кагазга эметип беришти да. Врачтар. Азыр канча мындай эл акча мындай кайрылып чыктыңыздар буга чейин? Кайрылып чыктык. Чыгып ошо эл бирткен жардам берип атышат элдер. Шүгүр Кудай буйрса, ошо өзүбүздүн арабызга ошо кызыбызды кошконго элдин да салымы болуп атат. Кудай буйрса деп. Элге кайрылып атабыз. Ошо өзүбүздүн доход эмеге жетпегенден кийин иштеген эмебиз. Айлабыз. Элден кайрылууга мажбур болдук. Фарида, кандайсың анан? Жакшы. Өзүң кандай сезип атасың? Жакшы элеби? Кыйналган жоксуңбу? Жок. Кайсы учурда кыйналасың, кайсы моменттерде кыйын болот? Көбүнчөсү меники кан койгондо сөөктөрүм ооруйт. Ошондо кыйналам. Максатбек,
Кан куюп турасыздарбы? Жума сайын кан куюп турабыз да, азыр каны бат-бат түшүп кетип атат. Бир жума сайын кан куюп атабыз. Тромбозит көчө кечинде эле чыгарып келдик да. Канды каяктан табасыздар? Канды эме бул биздин эле кан борбору берип турат. Өздөрү беришет. Өздөрү беришет, мамлекеттен. Жок, мамлекеттен эме болот. Жардам болуп атат. Жардам болуп атат кандан. Жакшы. Ошол учурда эле кыйналып атасыңбы? Түндөөчү уктаганда кыйналбайсыңбы? Жакшы эле Түндө жок, кыйналбайм. Бара жакшы элеби? Азыр канчага чыктың? Азыр 14-тө. 14-тө. Чоңойгондо ким болосуң? Чоңойгондо Хафиза болгом. Хафиза? Айтканың келсин. Могу колуңда жатканда зикир тартып уктайсыңбы? Жатканда келме толтурам, кер токток. Азыр канча зикир кылдың? Азыр 1734. Бул бир күндө эле? Ооба. Жакшы. Буюрса, ниеттерди Кудай таалам кабыл кылсын. Кызыңыз буюрса жакшы болуп кетет. Артыбызда элибиз турат. Бул кызыбыздын Хафиза болуп кетишине дагы элибиздин бир чоң салымы болсун. Сиздерде эме барбы? Счётуңуздар кайсы банктар бар? Счет кайсы банктар бар? М-банкта бар. М-банк бар? М-банк Оптимада бар. Оптимада бар. БТУ Москвада гана. Чоңуңуздар да кызбы? Чоңум да кыз. Канча жашта? 16 жашта. 16 жашта. Окуйт. Окуйт. Бул кичинекеңиздер экен, а? Кичинекей кызыбыз. Жакшы. Сен чоңойгондо ким болосуң? Мугалим болосуңбу? Жакшы. Ыйлабыңыздар, баары жакшы болот. Биз дагы жөндөн жөн келген жокпуз да. Кудай таалам бир себепкер кылган экен. Келдик. Буюрса, элибиздин арасында ушундай март адамдар бар. Март айымдар, март мырзалар бар, э? Балким бирөөсү келип ушул кызды мен карап берейин деп балким бир берешен инсандар чыгып ушундай кыздын Хафиза болушуна себепкер болсо, бул Кудай таалам эң чоң белеги бар. Акыретибизге даярданалы. Чоң рахмат анда сиздерге. Буюрса жакшы болуп кетиңиздер. Биз колдон келген жардамыбызды кылабыз. Буюрса бул жака реквизит М-банк кимдин атында? Сиздин атыңызда. Эмне деп чыгат? Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Элмира Шы деп чыгат. Элмира Шы. Оптимадагы ошон чыгат, э? Оптимадагы. Бар, Элмира Шы деп чыгат. Биз реквизит чыгарып беребиз. Буюрса кызыбыз жакшы болуп кетет. Подружкаларың барбы башка? Бул жакта? Ооба. Келип турабы сен кабар алып көргөнү? Ооба. Азыр мектеп барбай эле да? Үйдөн окуйт. Үйдөн окутасыңбы? Онлайн мен окуйм. Онлайн окуйм. Онлайн окутасыңбы? Онлайн окуп атат да. Мугалимдер келип окутчу негизи үйгө. 1-2 классты бардык школгочу. Анан ара чорудо ооруган кезде больницага жатып аттык. Жакшы болуп чыгып келгенде школго барып эле окучубуз эл катары эле. Анан 2 класста уже 3 класстан баштап, то есть үйдөн окуп баштадык. Мугалимдер келчү эле, быйыл слабый болгонуна байланыштуу онлайнга өткөрүп койдук да. Азыр онлайн окуп атабыз. Анткени бир жума эле үйдө, бир жума көбүнчө эле больницада болуп калып атабыз да, ошого байланыштуу онлайн көбүрөөк. Кайсы сабак чыгат сага? Англис тил чыгат. Англис тилби? Англис үйрөнүп атасыңбы? Ооба. Жакшы. Буюрса жакшы болуп кетет баары, э? Кудай таалам басым берсин. Сен дагы унутпа, артыңда чоң кыргыз эли турат. Буюрса баарыбыз биргеликтер жардам берип, бутуңа тургузабыз. Эми онлайн эмес, офлайн окуйбуз буюрса, кийинки жылы. Иншалла. Ошентип эле. Чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй ушундай мамлекетибиздин келечеги ушул жаштардын колунда дейт. Ушул жаштарыбызга биз өз салымыбызды кошсок, буюрса бул кызыбыз дагы элибизге, жерибизге кызмат кылган, динибизге кызмат кылган, эң башкысы мамлекетибиздин бир тарыхына чоң из калтырган кыздардан болсун деп өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошсоңуздар болот. Бул садака бардык балелерден сактайт дейт. Өмүрүбүзгө берекелүү, үй бүлөбүзгө берекелүү болсун десеңиздер, садака берүүнү сиздерге сунуштайбыз. Сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки жакшы болуп кеткен анда сиздер менен келип бир кабар алып кетели буюрса, элибизге бир жакшы жаңылык менен бөлүшөлү. Чоң рахмат сиздерге.